Экрандагы сүрөт Токтоналы Курманалиев, улуу атамекендик согуштун ардагери. Бул белгилүү актриса ырчы Ширин Саргулованын таятасы болот. Анда студиябызга Ширин айымды чакырып алсак. Келиңиз, Ширин. Бисмилла. Куш келипсиз. Саламатсыздарбы? Куш келдик. Майрамыңыздар кут болсун. Рахмат. Жеңиш күнү менен куттуктайбыз сизди. Рахмат. Сиздердин да майрамыңыздар кут болсун. Алгач мына ушул сүрөттөн улам сурай берсек, Токтоналы агабыз сиздин таятаңыз болот. Канчанчы жылдары согушка барган эсиңизде бар? Сиз ошондо канча делеңиз дейм да, ошондо канча деле сиздин таятаңыз? Менин таятам багы аскердик кызмат өтөөгө чакырылган эле убагы болсо керек. 1939 жылы ошо Украинага баягы аскердик кызматка барат. Анан кийин 41 жылы ушу улуу атамекендик согуш башталып калып, Сталинградка чакырылып, ошол жерде баягы баатырларча эрдик көрсөтүп, анан 43 жылы ошол жарадар болот, жаракат алып, ошо өзүнүн жергесине, Жунгал районуна Минкушка көмүр кенин казууга, ошо кара жумушта иштегенде адамдар керек эле да тылда, ошол жака жөнөтүлөт. Андан кийин үйлөнүп, тайенебизге 3 уулду, 4 кыздуу болуп, мына азыркы күндө 35 небереси, 70 чөбөрөсү бар. Анан ошо таятабыз өзүнүн ошол баягы жарадар болуп келген ошол оорусунан 2012 жылы бул дүйнөдөн кайткан. Таятабыз менен биз сыймыктанабыз. Ошо өлбөс полкто өзүнүн эрдигин көрсөткөн экен. Азаматсың, Ширин. Негизи эле бул Токтоналы таятаңыз кече эле жакында эле өтүптүр, 10 жыл болуптур, 12 жыл өткөндө. Эмнелерди айтчы? Ошо эсиңиздердеби? Эмнелерди айтчы? Согуш боюнча кайсыл нерселерин айтып эсинде бар? Мен баягы биз кийин Суу Самырга көчүп кеттик да Көкөйдөн. Анан кийин өзүн көргөндө мен таятамды мындай өтө сүрдүү, салмактуу, ошончолук талапты катуу койгон адам эле да. Анан биз баягы балабыз да Көкөйгө барганда ойноп жыргап кетип калабыз. Анан кийин баягы үйдөгүлөрдүн, бир туугандардын, тайларымдын айтып берүүсүндө өтө эле баягы оор кырдаалдардан таятабыз өтүптүр. Ошонун баардыгынан өтүп, бирок аман эсен келиптирбиз жерине. Ошол анан таятабыз аябай талапты катуу койгон киши деп атпаймынбы? Азыр тайкелеримдин баардыгы ошо таятабыздын ошо тарбиясынан улам болуш керек. Баардыгы прокурор, сот, ошо милиция жагында эмгектенип келишет. Сиз дагы кыргыздын патриот кызысыз андан улам. Чыгармачылыгыңызда дагы мына ушул ыргакта көптөгөн ырларды жаратып жүрөсүз. Акыркы эмгегиңиз дагы ушул патриоттук духта жазылыптыр. Кененирээк айтып берсеңиз. Бул мекеним деген жаңы ыр ошо патриоттук этно стилде жазылды. Жакында эле жазып жарыкка чыгардык. Бул ырдын автору сөзү акын эжекебиз, ырчы эжекебиз, апабыз деп койсом болот, Өмөркан Мамыркуловага таандык. Ал эми обону өзүмдүн жунгалдык иним Жеңгиз Мырзакуловго таандык. Ал эми аранжировкасын ушул эле КТРдин Иштерман байке жигити Жолдош Апасов байке жазып берди. Эми жакын арада буйруса костюмдар менен иштедик, көптөгөн фотосессияларды кылдык, ыр даяр. Эми бул баягы актуалдуу тематикадагы ыр да, бул мекеним. Бул баардык учурда бүт эле майрамдарда ырдала бере турган ыр. Анан кийин биз жакын арада видео тасма, клип тарталы деп турабыз. Жакшы, Ширин, негизи мекен жөнүндө чыгарма жазып атканда абдан жоопкерчиликтүү да бул. Абдан жоопкерчиликтүү. Анан ошол угуп аткан адамдын жүрөгүнө таасир бериш керек да. Туура. Мында баягы улуу мундун өкүлдөрү сонун ырлар бар мекен жөнүндө. Кандай болду деп ойлойсуз бул чыгарма?
Эми эл баалайт, сиздер өзүңүздөрдүн сыныңыздардан жипке тизген шуурудай кылып өткөрөсүздөр деп ишенем. Эми ар бир кыргыздын, ар бир патриот мен Манастын тукумумун деген инсандардын жүрөгүнөн бир орун ала турган эле чыгарма болуш керек деп ойлойм. Жакшы. Сизге аскердик формада абдан жарашкан экен. Рахмат. Рахмат. Форма деп айтып калдыңыз, образыңыз тууралуу да айтып өтсөңүз. Ар бир ырга өзүнчө образ жаратканды дагы адатка айландыргансыз да. Ооба, мен өтө мекенчил, бутчул, мен кыргызмын деген кызмын да. Анан ар бир ырыма өзүнчө бир көз алдыма образ түзүп алам дагы, анан анын үстүндө иштеп чуркап, курун табам, баш кийимин, пилоткасын табам, көйнөгүн табам, юбкасын табам дегендей баардыгын бир калыпка келтирип алып, анан эл астына чыкканды жакшы көрөм. Мындай жөн эле кийимдерди кие бергенден алысмын. Анда мекенимди калы. Сизди көп кармабай эле Кант шаарында дагы бүгүнкү иш чарага катышат экенсиз, Ооба, көп иш чараларыбыз бар.